Мына силер айттыңар, жұмыстың барын тоқтатып қойып. Учуп келдим. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев Ошмуга иш сапары менен келди. Министр окуу жайдын баш имаратында ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугушуп, медициналык билим берүү, медициналык клиникалары боюнча кызматташтыктар тууралуу пикир алышты. Ошондой эле окуу жайдын санариптештирүү багытындагы жасалган иш-аракеттер тууралуу маалымат алды. Мисалы курстан курска көчүрүү деген нерселер, мисалы жылдын ортосунда жайында 35 000 студент биз курстан курска көчүрөбүз. Министр Ошмунун курулуп жаткан 7 кабаттуу медициналык клиникасынын курулуш иши менен таанышты. Договор түзсө, ошондо гана чечебиз да. Ошмунун Акбура кампусунда ден соолук кербени, клиниканын биохимиялык, клиникалык жана цитологиялык лабораториясы, санариптик флюорография кабинети, симуляциялык борбору менен таанышып, студенттердин лекциясына катышты. Медицина факультети, эл аралык медицина факультеттеринин окуу илимий лабораториялары, Димедиус виртуалдык клиникасы менен таанышып, профессордук окутуучулук курамы жана медициналык клиниканын кызматкерлери менен жолукту. Анда өлкөдө медицина өнүгүп жатканын, сапаттуу кадр даярдоо, клиникаларды көбөйтүү керек экендигин баса белгиледи. Мамлекеттик университеттин клиникасына келдик, көрдүк. Эмчим дегенде бул жерде да биз азыркы кезде боор алмаштыруу боюнча даярдыктар жүрүп атат. Мен өзүм как саламаттык сактоо министри болуп бүт бардыгын көрдүм, операционду көрдүм, аппаратураларды көрдүм. Бүт бардыгы бар экен, бирок 2-3 аппарат жок экен. Алардын бардыгы 10 майга чейин келе турган болуп калды. То есть мен ойлоп атам, жакын арада ушул Ош мамлекеттик университеттин клиникасында боор алмаштыруу кылабыз. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев Ошмудагы таанышуусунун жыйынтыгында окуу жайдын медициналык клиникасында боор алмаштыруу операциясын жасоо чечими кабыл алынды. Айкөл Молоева, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.